айтып калдыңыз. Сен акыркы тартып кеткенден кийин фальшивый документ менен машинаны алдырып койдук. Бир кыйылчу болду. Акча берип зорго чыктык депчи. Мага дейт, досторум айткан, фальшивый жасап салып кое берсең, алар билбейт, алып кете берет деп айткан дейт да. Такси соляристти алдырып койдуңар ошондо. Ооба, ошо Казакстанда калып кетти ошо боюнча. Бир кумалак бир кармайды чиритет дегендей, бирөөнүн ичинде бир машина, бир автобустун ичинде бир фальшивый документ болсо, баардыгын алып келип станцияга киргизип коет. Ассаламу алейкум. Урматтуу Москва жергесинде жашап эмгектенип жаткан, Кыргызстандан көрүп аткан менин бир туугандарым, амансыздарбы? Учурда рубльдин курсу аябай түшүп кетти, өзүңүздөр билип атасыздар. Кыргызстандан Москвага акча салуу бир отоломда оңоюраак, мындай жакшы вариант болуп атат да. Кыргызстандан товар алдыргандар дагы ойлонуп калышты, мыяктан ашка аракет кылат, же өздөрү тигип саткан аракет кылат. Анан көп эсе биздин мекендештер тапкан акчабызды кантип алмаштырабыз деген маселеде көптөгөн эле бир туугандар ачыгын эле мындай көрүп эле атасыздар го, машина алып Кыргызстанга сатып, жок дегенде бир кылып атат, же 5-10 сом көбүрөөк сатат. Ушундай болуп атат да. Анан Талант агабызды ушуну менен 4-5 жолу ролигин тарткан келип атабыз. Автобуздор менен иштешет. Күнүнө 1-2ден машина чыгып атат. Күндө эле статусун көрүп атам. Бүгүн дагы ошол агабыздан кабар алып, реклама тартканы келдик ачыгында. Мунусунда январдын 10-уна чейин арзандатуу менен бир кызмат көргөзөлүк, мен таанып билген подписчиктериңе деп калды. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшы, Кудайга шүгүр, өзүң тынчсыңбы? Жакшы. Чындыгында азыр сиз менен сүйлөшүп отуруп кубандым. Биздин катталуучулардан сүйүнүп кала турган болду. Арзан болгону жакшы да. Не болсо арзан, сапаттуу болгону жакшы да. Эми мен амандашып, кеңири маек кылалык. Азырдан айтып калдыңыз. Сен акыркы тартып кеткенден кийин фальшивый документ менен машинаны алдырып койдук. Бир кыйылчу болду. Акча берип зорго чыктык депчи. Ошолор боюнча сүйлөшөбүз. Кандай машина ыңгайлуу болуп атат, Кыргызстанга барып сатканга удобный болуп атат. Ошолорду да бир айтып берсеңиз, бир соопкадан калат элек да. Ассаламу алейкум. Урматтуу экран астында көрүп отурган туугандар, кыргыз туугандар, амансыздарбы? Бардыгыңарды келе жаткан жаңы жылыңар менен куттуктайбыз. Бардыгыңардын үй бүлөңөрдө тынччылык болсун, тапканыңар берекелүү болсун. Иса келип дайыма эле тартып жүрөсүң бизди. Ошо жаңагыдан азыр биз биринчи жакшы жагын айталы. Январдын 10-уна чейин акция кылып атабыз. Жана сага дагы түшүндүрүп кеттим. 20 000 кулубаттык эле жеңил машиналарды. Бул жеңил эле машиналарга тиешелүү. Каяка 20 000 алыңыз? Бишкекке болчу. Бишкекке. Азыр 18 000. Январдын 10-уна чейин кылып берели деп. 15-ине чейин кылып береличи. Болду. Январдын 15-ине чейин Исадан көрүп келгендер, промокод Иса деп келесиңер, ушундай мурункудай эле промокод, 18 000ден. Жеңил машина. Эгерде ал кроссовер боло турган болсо, анда бир аз кымбатыраак болот. Кроссовердин баасын 20 кылып берели. Жеңил машина дегенде Fit, Matiz, Nexia, Corolla, мисалы, Passat салып атышат. Audi C4, там мисалы Audi эме, Audi беркинде жөн эле столорду салып атышат. Короче, жеңил машина, жалпак машиналар да. Анан кроссовер бийигиректерди, анда кичине бир аз кымбатыраак баалайбыз. Алар дагы жиптерди дагы анан кийин 18 000 болуп атыптыр деп. Алып келип алса турмус болуп калат да. Только легковой машинаны, жеңил машинаны, кроссовер эмес. Ошо 18 000ден кылып берели, январдын 15-ине чейин акция кылып берели. 15-инен кийин токтойт туугандар. 16-сынан баштап мурунку баа менен таш баштайбыз. Себеби өзүңүздөр деле туура түшүнүңүздөр, азыр кыш, жолдо тайгак, расход мисалы жайкка караганда көп, мисалы автобуздордочу. Ошондой. Анан туугандар биздин иштеп аткан багытты өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бизде 2 багытта иш алып барып атабыз. Москва Бишкек, Москва Ош. Ошко дагы автобус коюп атабыз. Прямой мына жүктөлүп Бишкектен, Москваданчы. Прямой Оштон түшөт. Мисалы Ташкөмүрдөн жолдон түшүрүп кетет, эмеден түшүп кетет, ушундай кылып алып кетип атабыз. Оштун автобустары баары Кудай буйруса бир жумада бир чыгып атат биздечи, Оштоко. Бишкектики күндө чыгып атат. Бир күндө даже өзүң деле көрүп атасың. 2 автобус бир күндө даже чыгып атат. Спасибо. Ооба, иншалла. Анан ошондой баары жакшы. Транзит азыр көбүнчө сен баягы элдер рубльды сом кылабыз деген максатта элдин баары эле транзит алып келип атат. Транзитте проблема жок. Эмеси жакшы. Өтүшү жакшы. Анан кийин баягы акыркы жолу тартып кеткениңден кийин бир бас случай болду дедим го. Ошондогу случай бул мындай болгон да. Не машина эле? Бул Солярис болчу. Солярис алып келишкен. Солярис алып келип такси.
таксинин машинасы болгон да. Таксинин машинасы болгон, алып келип бизге коюп кеткен. Биз бирок азыр документтерди жасаганда дагы баягы СТСти фальшивый жасаганда дагы өтө грамотно жасап калышыптыр да. Айырмалай албайсың да, бизде баягы өтө кымбат аппарат болбогондон кийин мындай карайсың, акылыңдын жетишинче, анан калганы уже белгисиз да. Вроде жакшы эле болчу да, анан салганбыз. Бирок Казакстанда чыгып атканда черный речка тараптан кармады да. Көрсө неме Казакта салып текшердик, көрсө ультрафиолетовыйга салып текшерсе, фальшивый жасап салган экен да. Мен ээси менен байланышсам, мага дейт, досторум айткан, фальшивый жасап салып кое берсең, алар билбейт, алып кете берет деп айткан дейт да. Анан кийин мен айттым, "Кам андай болбойт, сен бизге алып келгенде, биз эми баягы ушул кызматта иштеп жүрөбүз 2 жылдан бери. Кайсы документ өтөт, өтпөйт мен өзүм түшүндүрүп бермек экенмин сага. Эгер фальшивый менен алып келгениңде болбойт деп эле айтмак экенмин" десем, "Эми мага ушинтип досторум айткан" дейт. Анан айттым, "Эми досторуңа айт, эми машинанын Казакстанда калды. Ошо досторун чыгарып берсин, ошо фальшивый боло берет дегендерге" депчи. Анан бизди өзү негизи автовозду полный аркага кайтарып, ичиндеги эми бир эле Солярис эмес, ал жерде общий 8 машина болгон. Андан башка 7 машинаны автовозду ошо аркага кайтарып, алып келип Кордайга эмеге кылып койду, стоянкагачы. Акча берип чыгасыңар, $1000 бересиңер, $1000 берип чыгасыңар депчи. Анан биз $800 берип сүйлөшүп алып чыктык. Бирок баягында ээси деле төлөбөдү да, ошол боюнчачы. Кийин чалсаң телефонду деле албай койду, башка деле кылбай койду, ошо жок эле болуп кетти. Такси Соляристи алдырып койдуңар ошондо. Ооба, ошо Казакстанда калып кетти ошо боюнча. Биринчи башында сүйлөшүп атканбыз, айткам, "Эмне үкөм, тыйынга сүйлөшөбүз, сен айтпай салып коюпсуң бизге, фальшивый өтпөйт өзү негизи. Туугандар, фальшивый такыр өтпөйт, фальшивый СТС жасатып келбегиле. Ал өтпөйт. Машинаңарды алдыртасыңар, экинчиден бизди да кыйнайсыңар. Баягы бир кумалак май, бир карын неме, бир кумалак бир карын майды чиритет дегендей, бирөөнүн ичинде, бир машина, бир автовоздун ичинде бир эме фальшивый документ болсо, баардыгын алып келип стоянкага киргизип коет да. Эч кимсин чыгарбай коет. А бу жерде мисалы андан башка 7 машина бар да. 7 машинанын ээси эмне болду, менин машинам эмнеге андай кирип кетти, эмнеге чыкпай атат стоянкадан, эмнеге андай болгон түшүнбөйт элдерчи. Ошон үчүн туугандар силерден сураныч, фальшивый, особенно такси, Солярис, Kia Rio'догуларга эскертүү, такыр кылбаңыздар, сураныч. Эмненин себебинен фальшивый кылды ал? Ал өзү негизи запретке түшүп калган Солярис экен. Билбейм, бир какой-то бир жерлерден алынган, кимден алынган билбейм, бирөөлөрдөн алынгандагы машина запретке түшүп калган. Выкупка алганмын дейт, анан машина запретке түшүп калган дейт, СТСин жоготуп ишкен. Бирөөдөн бирөөгө өтүп, эми СТС тез жоголо турган документ го, мына эле бир жерге кирип жок болуп кетет. Жок болгондагы анан булар баягы фальшивый жасап туруп алып келип бизге салып коет да. Кайрадан установить этсе болбойлу ана? Запрет болсо, документ восстановление болбойт да. Машина запретный регистрационный действиеде турат да. Анын карызын төкмөйүнчө СТС чыгарып бербейт да аларчы. Чыгарып бер деп барсаң, алар биринчи карызыңды жок дей берет да. Сен машинаң запретте турат дей берет. Ошон үчүн бул көбүнчө ошо жана Kia Rio, Солярис обычно таксилерге тиешелүү да. Туугандар, сураныч, эч алып келбегиле. Өтпөйт, ал такыр өтпөйт. Бирөөлөр совет берип кое берет экен, машина ташыбагандар, достору айтып кое берет экен да. Боло берет экен, ушинтип салып койсоң кетет, кыргызчылык депчи. Андай эмес туугандар. Россиядан чыгып атканда алардан текшербеши мүмкүн, анча-мынча Россиядан көбүнчө алып кетип атат депчи. Казакстан ультрафиолетовый эмеге салып, аппаратка салып, бүт СТСтин эмелерин текшерет. Фальшивый, не фальшивый экенинчи. Ошону дагы айтып коелу деп атабыз. Анан мына учурда оң рулдуу өтө актуалдуу маселе болду Кыргызстанда, билтасыз да. Азыр ошо фиттерди киргизтабы, мисалы оң рулдуу машиналарды киргизтабы. Кыргыз номери болсо кире берсе керек Кыргызстанга. Мындай болду. Айтып бериңел. Биринчи баягы ажиотаж башталды го Кыргызстанда. Бүтүн стоянкага киргизипчи. Ошол малда биздин 2 автовоз кирди да. Бир Honda Odyssey кирди, правый руль. Анан бир Toyota Elysion кирди. Honda Elysion бу. Elysion кирди. Elysion кыргыз номер болчу. Бирок аны ошол жерден эле эмеге алып киребиз деди да. Границаны пересекать эткенде эле биз муну баягы экспертизага алабыз дешти. Бирок водитель мен экспертизага бере албайм деп сүйлөшүп, азыр биз стоянкага түшүрөбүз, анан ошол жерден ээси менен сүйлөшүп алып кете бергиле деп бердирип бериптир. Ал жакшы, ал эптеп кирди. Odyssey 1 суткадан кийин кирди да. 1 сутка күтүп турду. Вообще причинасы жокчу. Мен ошондо айтып аттым, кайра өзүнүн тааныштарга, пока правый руль токтоп тургула, белгисиз болуп атат депчи. Бирок азыр эми вроде кирип атат кийинкилерчи. Кирди андан кийинкилерчи. Биздин ситуация билип болбойт тең, короче, билип болбойт бизден жалганчы окубайлык. 2-3 күн мурун кирди. Анан эми билбейм, бир туруп эле токтотуп да коюшу мүмкүн, бир туруп киргизе бериши мүмкүн, белгисиз. Эми ал бир мамлекет өзүчө жет, Кыргызстан өзүчө жет, мынтеке деп айтыш кыйын. Бирок азыр данный момент кирип атат. Кирип атат. Анан бир күнү чык токтотуп коюшу мүмкүн. Жаапчы, киргизбегиле. Ошондой болуп атат. Анан сүйлөштүк, 18 болду, 15 чейин болду. Анан кандай машина бизге жакшы түштү атат, кандай машина бизде жакшы өтүп атат, кандай машина көп салынат деген. Ооба, эми бизде баягы мындай, бизге алып келип көбүрөөк салып аткандарды эле билебиз да, кимдер көбүрөөк салып атат экенинчи. Lexus RX 330, 350 дагы көп салып атышат.
Бияқта қонбай мындай эле болуп атат да, бирок балдар мен мындай көрүп атам. билбейм. Мындай эле болуп Көп атат. салып атышат да. Бирок аны азыр Кыргызстанда авто жанагындай кылып эле ачып сатат го, ошолор жаман нарсаны чыгартат. Но Авитодон карасаң уже вообще да, мындай туракке берип калды сенин азчы. Билбейм, салгандар көп. Керексиз көп салып атышат. Анан кийин эң көп салгандар бул Toyota Camry анча деле салбай калышты. Негедир Passat көп салып атышат. Passat көп кетти. Бишкек жактарда кандай ал? Бишкектер, ошондо нарын жак, түнүк жакта көп Passat Passat экен. кетип атты, Passat көп кетти. Анан CR-V 2-лерди өткөндө көп салып атышкан, азыр бир аз азайып калды. Салдыраак тур алар сен. CR-V 2-лерди. Ооба. CR-V 2 даган бирок мынякадан жаман кымбаттап кетти. Рестайлингдери миллионго чейин экен. Ооба. А биркилери даган механикасы 800гө чейин экен да. Уже Кыргызстанда карасаң арзан эле чыгарып коет. Ошо оозум ачырып атат да, акыркы учурда балдар. Билбейм, эми бизге көбүрөөк алып келгендер ушулар да. Көбүрөөк алып келип атышат ушулар. Анан фиттер кетип атат мисалы. Фиттер кете берет экен, анан жаз кетип атат, жаздар кетип атат. Анан баягы Nexia Matiz ал уже токтобойт экен, ал кете берет. Ол кете берет. Аны бардыгы эле ала берет экен да. Ооба. Ошондой. Анан кийин Кудайга шүгүр, пока эч кандай мындай бир форс-мажорный өтө катуу мындай бир нерселер боло элек. Баары бир клиентти мындай ыраазы кылган аракет кылып атабыз. Алып келип салынып, айтылган баа менен ошо менен до конца жеткирип берген аракет кылып атабыз. Оштуку боюнча да бир айтып кетейин бир нерсени. Оштукун сопроводительный накладной жазып өтүп атабыз. Бул эң больной тема ушул да. Себеби бул таластан өтөт буларчы. Таластан өтүп кетип атканда баягы декларация деп коет. Учетко коюш үчүн бир кагаз керек да, таможнядан. Ошону именно Оштукун алып атабыз. Себеби Ошко уже жалоотко өтүп кетип калгандан кийин кайра эми ба таласка эч кимдин немеси жок да, возможность кайра келип кеткен ба кагаз үчүнчү. Биз эми мүмкүн болушунча алган аракет кылып атабыз. Оштукун анан Бишкектикин жазбай атат. Бишкектики декларациясы жок эле, Бишкекке түшкөндөрдө өздөрү келип декларациясын алып кетип атышат. Кыскасын айтканда ызычуулары көп экен да, мен ага түшүнбөдүм бирок. Ооба. Номерлеринизди коюп койдук. Адрестериңизди жазып койдук. Эми сиз элме иштешип жүрөсүз. Ооба. Ориентир ошо заправка экен да. Ооба. Биздики Балашиха шоссе энтузиастов 48 адрес. Телефон номерлерди WhatsApp иштейт. Кайрыла бересиздер. Кудайга шүгүр жакшы эле алып кетип атабыз, жакшы эле жеткирип атабыз. Акырыныраак айдай берсин. Байтлерге айтың, мына суук мындай 1 сомду 2 сом кылалы деп жүрөбүз буяктачы. Кудай сактасын. Суукта опасный. Азыр ооба акырын айдап канча күндө жетти атат? Акырын айдап кетип атат, 10 күндө жетип атат. 10 күн, 8 күн, мисалы 12 күндө болуп кетип атат. Мисалы алтын мөшеллик экен да, значит, 12 күндө жетип атат. Кышында көбүнчөсү бузулуп калат, мына сууктачы. Борон, чаптын, өткөндөрү жол жабылып калып атты. Ошондой болуп, мынтип жетип атат, Кудайга шүгүр. Баары жакшы. Жакшы. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Машина сачына сатам дегендер болсо бизге кайрылыңыздар, бизде канал бар, сатабыз ошол жактан бекер тартып беребиз мен. Жанагы койдум, анан телеграмдарды ачып койгон, машина сачына сатам деген бири-бириңерге таратып жөнөсөңүз болот. Телеграм Кыргыз авто, Кыргызбай деген дагы каналыбыз бар. Ошол жакка катталып коюңуздар, жанагы телеграмдарга комментариялар. Ишиңиздер ийгилик, эч качан оорубаңыздар туугандарым. Мына эл кылткан иши ошондой болуп атыптыр да. Ошо бирге бир болсодан кылып алайлы деп машина салып атыптыр. Ошо кызматта издегендер болсо скриншот кылып алыңыздар, достарыңыздар бөлүшүп коюңуздар. Мурдакин салгандар мамилеси боюнча кандай тейлөө болду, ошолор боюнча комментарий күтүп калам, жазып коюңуздар, кандай жакшы болсо жакшы. Күндүк эле жанагы коесуз да, зор рахмат, Алла разы болсун толук ошондой. Комментарийдан жазып коюңуздар, бир көрөлүк. Акыркы сөз болсо сүйлөп коелу, ошо менен коштошобуз сизден. Туугандар, Москва, Ош, Москва, Бишкек боюнча, эки багыт боюнча чала бересиңер. Оштукунда пока акция жок, ошону сразу айтып коеюн. Оштуку жок, Оштуку кыйын болуп атат. Оштуку жок, Оштукунда акция жок туугандар. Себеби Ошко кетем деген, мына Төбө Ашууда азыр неме кар жаап, мындай тагак болуп атканда Ошко барам деген автобустун өзү жок. Болгонун суранып келип, алып келип коюп жүктөп атабыз. Алар дагы баягы мындай аз да, өтө аз. Ошого Оштукуна мындай акция кылыш кыйын. Бишкектикине проблема жок. Акция канчадан кылдык баасын? 18ден. 18ден кылдык, 15-не чейин. 2025 жылдын 1 айынын 15-не чейин. 15 январга чейин. Андан кийин кайра ошол баа менен кетет. Бизди да туура түшүнүңүздөр. Азыр кыш, суук, расход көп. Ошондой туугандар. Канал катталабыз туугандар. Көрүшкөнчө амандыкта жолугуп жүрө элек. Салам алейкум. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.